Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстандын мекенimдин президенти. Биз ушул үйгө жашайбыз. Памирден келген кыргыздарбыз. Мен болсо 9 бир тууганмын. Ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Анан апам болсо тили жок. Иним болсо, бияктагы иним бияка келсең, мындай болуп, бели мындай чор да. Мындай болуп майып да. Мындай болуп, мындай. Анан болсо, апам болсо тили жок, ошо. Биз биякта квартирада жашап аттык. Кыргызстан мамлекетиге мен терең ыраазычылык билдирем, бирок Кыргызстан мамлекети бизди бияка алып келип, квартира берип, акчасын төлөп атты. Анан бияктын болсо, биякта чыккыла, мен үйдү саттым эле деп, үйдүн ээси 3 күн 4 күн болду, ошентип күндө кирип эле улам айтып атты. Анан ошентип нарын шаарына бука барсам үйдү эле таппадым, квартирага үйдү эле таба албай калыптыр, таппадым. Ошентип кандай биякта продуктыбызды бүтүн биякка чыгартырганда чыктык, биякка бир нерселерибизди алып продуктыбызды чыгардык. 9 бир тууганбыз. Үй болсо мына буякта үй болчу да, бул үйдө жашашыбыз да. Бул үйдө жашашыбыз, бунун ичи болсо буякта эме мындайча айтканда 3 комната болот да. Буяк болсо, буяк мындай аш пиширган да, аш пиширабыз. Ошо аш пиширган жагыбыз да. Буяктарда болсо аш пиширабыз. Анан буякта болсо биз жатабыз да. Биз балдар буякка жатабыз. Буякта биздин бөлмөбүз болду да. Анан болсо буякта болсо ата-энем ушунда турат. Мана апам ушинтип төшөктө, апам сүйлөгөнгө тили жок. Апам болсо унсул, анан кайта бир эгиздеп кетип, ошол неме болуп калып, анан доктурга барып, апама ар бир жумада 4000 сомдон дары алабыз да. Ошол дары менен ушинтип отурат. Ошо апамдын мен Кудайдан суранам да, ушу мечитке барып, апам менен жашасам, апам болсо айыгып кетсе деп, сиздерден суранарым ошо Аллахтын ырзачылыгы үчүн жардам беришиңиздерди өтүнөт элем. Азыр болсо ошол үйүбүз жок. Кыргызстанда ушундай болуп отурабыз, анан квартирага дагы үй табылбайт. Ушул анан инилерим ушинтип булар кичинекей окуп атышат. Булак болсо майып. Апам болсо орукчан, биякты карындашым болсо окууга барат, интернетте окушат. Анан ошол Кыргызстан мамлекетиге мен терең ыраазычылык билдирем. Мен Кыргызстан өкмөтүнөн суранып кетерим. Менин өзүмдүн оюм ушу Кыргызстанда кыргыз мекенинде жашап, кыргыз ата-энемди багып, бир жакшы үй бүлө болуп жашасам деп ушундай бир ой, максат, тилегим бар эди. Ушуга максат, ой, тилегиме ошо Аллахтын ырзачылыгы үчүн жардам берип кетишиңиздерди өтүнөт эдим. Жакшы болот эди.